нерселер айтмакчычы. Анан Тата Улан Байкеге айтмакчымын. 14 февраль жалган күн дейсиз. Бул дүйнө өзү жалган. Анан ушул 14-үн эле жалган деп басынтып койбойбуз биз. Ушул бизди курчап турган дүйнөнүн өзү жалган да. Ушуну эске алып өтүңүз. Дегиле мо жалган эмес деген. Мен жалган дегенимчи булчу. Жалган. Себеби адам баласы ушул дүйнөгө келген соң, мына кыргыздын илгерки философиясы бар, ак кара деген. Биз түшүнүбүз бар. Ак эмне экенин, кара эмне экенин. Баарыбыз ошону түшүнүп алып туруп, ошо кара жолго башыбызды салып, жалган нерсеге ишенгенибиз, бул туурабы же туура эмеспи? Өзүңөр чечип алгылачы. Мындай карасаңар, жашоо бир берилет. Өзүңөр турмушка бир келесиңер. Анан жашооңор таза өтсүнбү же кара өтсүнбү? Ошону өзүңөр тандап алып атпайсыңарбы? Дегиле жеке могу күнгө эмес биз келишибизчи, мындай карасаңчы. Болгону бул жөн эле себеп силерге ушул күнү тастыктап кетүү. Себеби айткан туура эле, кыздыгын жоготкону бул эле күн эмес, башка эле күн. Бирок мындай карасак, ар бир эркектин жүрөгүндө бар нерсени айтып кетем да, кайсы эркек кыздыгы жок кызды турмушка алам дейт. Бир да эркек антип ойлобойт. Себеби менин тандаган кызым таза болсо экен дейт. Ушул мен өмүрлүк жарым балдарыма эне болуп берсе экен дейт. Себеби кыздар, силер өзүңөрдүн негизги максатыңарды жоготуп алдыңар. Силер мындай оончук эмессиңер. Бул Запад силерге мээңерге киргизип койду. Мындай мини-юбка кийгизип, оончук кылып, кооз кылыпчы. Силердин негизги максатыңар, силер энесиңер. Силер эне, силер бала багышыңар керек. Силерден улап тукум улайт. Силерден улап кыргыз көбөйөт. Силердин максатыңар үйгө келгенде ысык тамак, жылуу мамиле. Бирок силер мына жашооңорду азыр жашооңорду кичине ушул дискотека, кафе менен алмаштырганыңар, силер өзүңөрдүн тегиз максатыңарды жоготконуңар. Себеби канча деген бул ана мындай мода болуп кетти да, менин жигитим мындай БМВси бар, менин жигитим красавчик депчи. Бул эмне себепчи? БМВсин кууруп жейсиңби дегендей эле нерсе да. БМВсин не кыласың? Биринчиден адам болуш керек да. Биринчиден ошол жигит менен мамиле куруп, балдарың акылдуу болуш керек, балдарың тарбия алышың керек. БМВ менен тарбиялабайсың да, же акчасы менен тарбиялабайсың да. Мындай кичине карасаңар, ушул жалган дүйнөдө мына Американын же кайсы бир Европанын бир башка бир идеологиясын бизге сиңирип, бизди жок кылганы. Бул жок эле болуп баратпайбызбы? Мындай карасаң, көгүчтөр да көбөйүп баратат. Карасаң, лесбиянкалар көбөйүп барат. Ошонун баарын биз MTVден көрөбүз. МБТде жазып аткан СМСтерди окусаңар, жаман эми жиркеничтүү эле таанышам, тиги менен таанышам, мынтем, азыр кыздар менен таанышам, балдар менен таанышам. Бул каяка баратабыз? Чоң рахмат. Эми акылдуулукту мындай эле билгизип коеюнчу, мейли кыздарга асылбай эле коеюн. Балдарга асылайын. Жигиттер, эркексиңерби? Намысыңар барбы? Анан ушул Кыргызстанда ар бир кыргыз эркек болсо, өзүңөрдүн карындашыңарды үйдө кармагыла. Кафе, эч жака вечер сүйгөн жигитим тигиндейм, мындайым болбосун. Үйдө абирде отурсун, эч жака чыкпасын, кыска юбка кийбесин, төшүн ачпасын. Ошондо өзүбүз карындаштарыбызды, ар бир эркек, ар бир өзүнүн карындашыбыз бар. Карындашыбызды үйдө кармасак, анда чыныгы коом оңолот. Анда кыздарыбызга асылбайбыз. Эч кимибиз асыла албай калабыз. Себеби анан өзүбүз башка бир жолго баратканда, окуй, бул бирөөнүн карындашы мени көрүп калса, байкеси эмне дейт? Мени өлтүрөт да деген намыс болуп калат да. Байкелерибиз, биз байке болгон соң, карындашыңар ушундай жаман жолго барып калса, анда байке катары уруп деле койсоңор болот го дейт. Карындашыңарды. Ошол себептен анан бир аз ушул ыржактым эле. Кап этпесең угуп койчу, мондай болгон окуя. Чындык болбос калп нерседе жай айтылган акыя. Көгүчкөндөр учуп жүрөт бир айылда тыттынч. Жан көрүнбөс тегеректе болуп турса чак.
түш. Эшке чыкты бир карындаш кызыл өтүк кийген, сулуу чырай келбетине ишенгенин билген. Шаарды көздөй сапар алды, саркеш сумка асынган. Кандай болот келечеги, тагдырына тарынган. Чимилили пылдый түшөт кызыл сары жалбырак, көздөн ага жаш куюлуп көкүрөккө тамчылап, кабак бир көп кейип кала көздөй келатат. Үйдөн качып уруш менен эркиндикке баратат. Өрүп жүргөн жибек чачты белге таштап чашты. Өзүм түзөм өз жашоомду деп кыйкырып качты. Мен түшүнгөн өмүр жарды издештирип табамын. Өзүм деле сулуу кызмын, жакканымды чабамын. Бул жашоодо баары болот, капа болбо карындаш. Түз узасаң тез жетесиң, жолу касты кайык каш. Бактылуулукту эңсейсиң, жөлөк болгон асыл таш. Оозу чүйрүп жебейм дейсиң, сунса балды кашык таш. Бул жашоого жеткен арман Кудай өзү кечирсин. Турмушуңда өзүң карман, ката сенден кетпесин. Деп айтчыле сага энем күндө мээңди жегендей. Сен укпадың аны деги, билем дедиң сен. Титиреген эриндериң муздадыбы таштан. Сүйөм дедиң сылаттырып чачтан. Өзүң эле ысып турган кучагына жолодуң. Күйөм дедиң, күйүп кеттиң, кор болдуң. Сейил бакта эс алганда көрүп калдым ал кызды. Дарак сүйөп жалгызданып көктү тиктеп жалынды. Көзүн тузун кошо жутуп өксү бийлagан. Не болду деп сурагандан тилим барбай кармалган. Ыйдын ачуу добушуна денем бою кысылып. Не деримди билбей калдым, сөзүм тилге кыпчылып. Оюм кетти жаман жака, ташталдыңбы бечара. Оюнчуктай оюм болдуң, булгандыңбы таптаза. Алдандыңбы таттуу сөзгө, бир максатты көздөгөн. Сүйүң күйүү болуп кетти, капилеттен күтпөгөн. Өзүң назик, ишенчексиң, не көздөйсүң бул жолду? Акыл келет тайгаланып, бийлап өтүп бир көлдү. Не кыл дейсиң, азыр турмуш бүт жагынан бузулган. Арам нерсе мода болуп, жаман жолго алып барган. Төштү ачып, суктандырып, чакырасың шайтанды. Жаккың келет денең менен өзүң баштап жаманды. О шайтанды карачы, жааташтырган не заман. Сен жактырган бар нерселер териштирсең бүт жалган. Сактап жүргүң жеңил болбой, кыздыгыңды намысты. Кол тигизбе ойноктобой, сылаттырып чачыңды. Сен сөздөрдү туура түшүн, эркек оюн актабайм. Менде да бар карындашым, ага жаман каалабайм. Бул жашоодо баары болот, капа болбо карындаш. Түз узасаң тез жетесиң, жолу катты кайык каш. Бактылуулукту эңсейсиң, жөлөк болгон асыл таш. Оозу чүйрүп жебейм дейсиң, сунса балды кашык таш. Бул жашоого жеткен арман Кудай өзү кечирсин. Турмушуңда өзүң карман, ката сенден кетпесин. Деп айтчыле сага энем күндө мээңди жегендей. Сен укпадың энекеңди, билем дедиң сен.